уран бар экен. Ошол кенди биз иштетсек, экономикалык пайда өлкөбүзгө болобу? Булак суулар бар. Ошо булак сууларга кошулуп кетсе, канчалык деңгээлде зыяндуу болот? Болжолдуу. Муну так айтыш бүгүнкү күндө да туура эмес да. Саламатсыздарбы урматтуу биздин Кактус редакциянын жалпы курмандары, катталуучулары, көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Дүйшөн Кыргызбаев агай менен кызыл омпол кенине байланыштуу суроолорго жооп алабыз деп турабыз. Агай алгач интервьюга макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билгизебиз. Алгач эле ушул азыр коомдо аябай талкуу болуп жаткан өзгөчө көл өрөөнүндө баягы ушул кызыл омпол казылат деген жерде талкуу болуп жаткан кызыл омпол кени тууралуу сүйлөшөлүк. Коомчулукта мындай эки анча ой болуп атат да. Бул кенди казуу канчалык кооптуу же коопсуз дегенчи. Анан бийлик башчылары дагы Садыр Жапаров өзү баш болуп, Акылбек Жапаров да мына кечээ күнү ушул теманын алкагында өзүлөрүнүн ойлорун билгизип атат. Бул боюнча сиз геолог катары эмнелерди айта аласыз? Негизи эле кендин айланасында сүйлөп берсеңиз. Эми туура айтасыз. Бүгүнкү күндө бул маселе көтөрүлүп, анан жалпы эле элдин оюнда өзүңүз айтып аткандай ошол көлгө жакын жерде жайгашкан элдин оюнда уран кени дагы ошол жерде бар экен, кошулма түрүндө бар экен. Аны иштетип калса канчалык зыян болот, зыян болбойт деген түшүнүк пайда болуп атат. Мен деле ойлойм, анын негизи деле бар болуш керек. Себеби мына бүгүнкү күндө биз ошол Кажы Сайда жайгашкан урандын хвостохранилищеларын араң дегенде мындайча айтканда дүйнөлүк коомчулукка кайрылып атып тазалап бүттүк да. Андан сырткары мына Меңкушта 4 участок болгон экен. Ошонун 2 участогу бүтүп, дагы бир участогун, Туюк суу деген участогун, Дальний деген бир участокко ошол Россиялык акча каражаттардын негизинде, Росатомдун проектисинин негизинде аяктаа иштер жүргүзүлүп атат. Шыкаптар деген жерде жумуштар жасалып бүткөн. Майлуу суу жөнүндө канча маселелер көтөрүлдү. Аякта дагы мындайча айтканда баягы рекультивация жасоо иштери жүргүзүлө элек да. Анан ошондой маселелердин баардыгы тең көйгөйлөрдүн баары Кыргызстанда жашаган элге сиңип калган да, сиңип калган. Ошонун залакасы бүгүн дагы күндө ошол кенде бүгүн айтылып атпайбы, ошол жалпысынан ал кенде 1 тонна мисалы массивди алабызбы, ошонун составында 95% титаномагнетит болсо, 3%га жакыны тиги цирконий болсо, 2%га жакыны фосфор болсо, анан 0,22% жана торий 0,17% уран деп айтылып атпайбы? Баары бир уран бар экен, уран иштетилип калышы мүмкүн экен деп. Анын үстүнө тиги мындай да болуп калды да. Эмне себептен 19-жылы бул проект токтотулуп, мораторий түзүлүп, анан мыйзам да кабыл алынып калбады. Ошол кезекте Алмамбет Шыкмамбатов депутат болуп турганда, Алтынбек Сулайманов депутат болуп турганда экөө инициатива кылып, мыйзамды алып чыгышып, жалпы талкууга коюп, жогорку кеңеште да талкуу болуп, адистердин баары чакырылып, ошол бул проектти колдогондор дагы, каршы болгондор дагы ошол жерде чогуу болуп, анан ошондо биз бул проектке мораторий кылышыбыз керек экен, уран менен торий иштетишпешибиз керек экен. Андан сырткары сырттан да алып келбешибиз керек экен деген нормалар менен мыйзам кабыл алынып калбадыбы? Себеби буга мен ошо башында айтып кеткен жанагы бүгүн эми 90дон ашык хвостохранилищелер менен атпалдар бар деп атпайбы? Кыргызстанда ошонун 50дөн ашыгы бул эме уранга байланыштуу экен да. Анын 23-ү түздөн түз ушул бизде Кыргызстанда жайгашкан кээ бир МЧСтин балансында, ал эми тиги регуляция болуп бүткөндөр ошол жергиликтүү бийликтердин балансына өткөрүлүп кеткен хвостохранилищелер бар да. Ошолор мына бүгүнкү күндө деле ошол элдин аң сезиминде сакталып келген да, сакталып калган. Кызыл омпол кени бул 51-жылдарда баштаган экен, чалгындоо иштери биринчи. Анан 64-65-жылдарда бир участок боюнча толук, ал участок бул Ташбулак деген участок. Анан анын ылдый жагында Баке деген участокто мындайча айтканда предварительная разведка деп коет экен. Ошол разведка жүргүзүлүп, анын кору аныкталып,
анан бирок баланска коюлбай келген да. Биринчи жолу ошол жердеги кендин коруун 2015-жылы бизде ошол геология мамлекеттик кызматтын алдында ГКЗ деп коет, Госкомиссия по запасам деп. Ошол комиссиянын жыйынтыгы менен 15-жылы биринчи жолу балансы коюлган экен. Бул бир эле ошо Ташбулак деген участок боюнча да. Ал жерде эми бүгүнкү күндө россүп түрүндө бул эми жердин үстүнөн ачык жол менен иштетүү түрүндө 5 участок жөнүндө сөз кылып айтып атышат. Биринчиси ошол Ташбулак, бул жана Куакы белине чыга бериш жеринде жолдун эки жак тарабында, жолдун астында да жайгашып калат. Ал жерден ошо линия электр передачасы өтөт экен да АТККнин. Экинчи участок бул Баке деген участок. Бул Куакы белинен Кочкор тарапка түшө бериш жеринде Орто Токой суу сактагычына жакыныраак жерде да. Үчүнчү участок бул Узун Сай деп. Бул түздөн түз ошол Орто Токой суу сактагычынын жанында жана ичинде жайгашкан деп айтсак болот да. Төртүнчү участогу бул Түндүк деген участок. Бул жанагы Куакы белине бурулаарда Көкмойнок деген айыл бар эмеспи? Ошонун үстү жагында жайгашкан да, үстү жагында. Анан да бир россүп түрүндөгү акыркы участогу бул Ак Өлөң деген айылдын жанында Оттук деген участокта. Мына бүгүнкү күндө ушул ачык жол менен открытый способ деп коет, карьер түрүндө иштете турган ушул 5 участок жөнүндө сөз болуп атат. Бирок 5 участок боюнча толугу менен алардын кору аныкталган эмес. Бир эле ошол Ташбулак деген участок боюнча кору аныкталып, ГКЗнын балансында турат. Ал жерде эми бүгүнкү күндө 1,6 миллион тонна титаномагнетит бар деп. Андан сырткары 3,5 миң тонна уран бар. 8 миң тонна торий бар. 10 миң тоннага жакын фосфор. Анан кийин 24 миң тоннабы ушундай тиги цирконий бар деп айтылып атат да. Анан бул жерде да мындай бир нерсени эске алышыбыз керек. Мен жана айтып кетпедимби? Ал жерде ошо Ташбулак жалгыз участок болуп кору баланска коюлуп атса дагы, ал жанагы трасса жолдун астында да жайгашып калган ал кен. Анан жана датка кеми линияда өтөт. Ошого байланыштуу биздеги жана ГКЗ деген комиссия 19-жылы кайра карап чыгып, охранная зона болуш керек деп, мындайча айтканда кээ бир ушул кендердин көлөмдөрүн ошол охранная зонага калтырганда, мен жана айтып кеткен мисалы 3,5 миң тонна урандын 612 тоннасы охранный зонада калыш керек. 1,6 миллион тонна титаномагнетиттин 83 миң тоннасы охранный зонада калыш керек. Торий 8 миң тонна болсо, анын 1,6 миң тоннасы охранный зонада калыш керек. Ошентип цирконий боюнча дагы фосфор боюнча дагы бир кээ бир көлөмдөгү кору ошол охранный зонада калып калат да. Анан бүгүнкү күндө биз кандай тиги эми чечим кабыл алышыбыз керек да, чечим. Бүгүнкү күндө бир маселе бизде эгер уран болуп турса, торий болуп турса, титаномагнит болуп турса, титаномагнит дагы дүйнөлүк коомчулукка керектелүүчү материалдардын бири экен. Уранды дагы мына бүгүнкү күндө биздин Союз тараганга чейин, Союз тараган учурда дагы баштапкы жылдарда анда Казакстан жергесинде урандын кени такыр жок болчу, белгисиз болуп келген. Бизде гана Кыргызстанда гана уран өндүрүлүп келип, андан кийин Союз тарап кеткенден кийин мына бүгүнкү күндө Казакстан дүйнөлүк коомчулукта уран өндүргөн өлкөлөрдүн биринчи ордуна чыгып атат. Бизде кайсы кендин түрү болбосун, эки мындайча айтканда параметрди же факторду эске алуу менен анан кийин иш алып барышыбыз керек да. Биринчи параметри ошол кенди биз иштетсек экономикалык пайда өлкөбүзгө болобу? Анан эгер биз иштетип аткан учурда сөзсүз түрдө экологияга зыяны тийбейби? Эгер ошол эки параметрди биз мисалы эсептеп чыгып,
Анан ошонун негизинде гана анан чечим кабыл алышыбыз керек деп ойлойм да. Кенди иштетебиз деген сөздүн алдында биринчи сөзсүз түрдө ошол экологдордон мен ойлойт элем экологдордон сырткары дагы бул тиги медицина тармагына медиктерден кошуп туруп анан кийин ал жерде 3 маселени толук кандуу изилдеп чыгыш керек да. Биринчи кезекте бүгүнкү күндө эми сөз айтылып атат, ал уран жайгашкан жери буну мындай деп айтсак болот да, бул комплекстүү руда деп койсок болот да. Мисалы 1 тонна же 1 куб массада породада ошонун ичинде 5 кендин түрү болсо, ошонун көбүрөөгү 95% бул титаномагнетит жана мен башта айтып бердимби? Анан эң эле аз көлөмдөгүсү бул уран деп бөлүнөт. Бирок ар бирин ошол жерден биз түздөн түз өзүнчө бөлүп ала албайбыз. Баары толугу менен казылып алынат да, казылып алынат. Ошол казылып алынып аткан учурда бүгүнкү күндө баягы ал өзү мындайча айтканда баягы естественном состоянии, природа кандай түзсө ошондой түрдө турат да. Ал тиги жердин катмарынын астында. Үстүндө мисалы баягы почвенный слой болсо, топурак болсо анын астында песок бар экен, анан кийин тиги гравий бар экен, анан ошонун составында деп айтылып атат да, бул кендин түрлөрү. Биз ошол тиги үстүндөгү катмарды баягы вскрытие кылып алганда, эгер чаң болсо, чаң сууга кошулса, же чаң барып туруп ошол тиги жердин үстүндөгү баягы өсүмдүктөргөбү, ошолорго эми баягы шамал менен барып ошол жерде пайда болуп калса, ошонун канчалык деңгээлде зыяны бар же зыяны жок, ошого биз биринчи күндө сөзсүз түрдө жооп табышыбыз керек. Эксперттик жакшы заключение керек. Анан ошону коомчулукка алып чыгыш керек. Андан сырткары бүгүнкү күндө ошол естественный состояниеда турганда ал жердеги сууну дагы технический суу болуп калат экен, ичкенге болбойт деп атпайбы? Бирок тилекке каршы ушул жакта жашаган адамдар да мүмкүн пайдаланып ичип атат. Булактан чыккан суу депчи. Ал жакта көп адамдар малын кармашат. Мисалы Кубакы белиндечи, жайыт жерлер көп да. Мүмкүн аларга деле зыян тийип атат. Ошого дагы бир изилдөө иштерин жүргүзүп туруп, аныктап, эгерде биз аны казып ала баштасак, чыккан булак суулар бар. Ошо булак сууларга кошулуп кетсе, канчалык деңгээлде зыяндуу болот, зыяндуу болбойт. Ошого дагы толук кандуу ошол экспертизалык иштерди жүргүзүшүбүз керек да. Ал жерде мындай табигый уран экен деп айтылып атат да. Табигый уран деген менен бул обогащенный урандын экөөнүн айырмасын билиш керек деп. Мисалы табигый уранда определенный деңгээлде радиация болсо дагы анын көп зыяны жок депчи, зыяны жок. Ал эми аны мисалы обогащать этип, жана 235 деген уранды обогащать эткенден кийин, ошондон кийин анын зыяны көп эсеге көтөрүлөт. Мисалы табигый уранда мисалы ошол радиациялык көрсөткүч өтө төмөн болуп турса, бүгүнкү жерде ошол естественный ал жерде бир 20га чейинби, 25ке чейинби микрорентген час деп атпайбы? Адамга зыяны 50 микрорентген частан көтөрүлүп кете турган болсо, зыян болуп калат деп. Аны ошол мисалы 25 микрорентген часка көрсөтүп аткан уранды обогащать этип аны мүмкүн колдон келгенде 20%-тан да жогору, 100%ке чейин да көтөрүп обогащать этиш керек экен да. Анан ошондо ал зыян болот экен да. Бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, ал жерден жакшы, биз ал жерден мүмкүн даже ошол жердеги кенди алсак, кендин түрлөрү ошо титаномагниттиби, урандыбы, торийдиби, цирконийдиби, фосфорду ошол жерден алып кетсек, ал жер тазаланып калат. Тазаланып калышы мүмкүн деген сөз бар. Себеби биз ал жерден баягы жеңил эле жол менен, гравитация менен, анан магнитный сепарация менен эле жууп, чайкап, бөлүп алып, анан кара балта алып кетебиз деп. Ал жерде фостохранилищеде болбойт деп. Бул бир чети мүмкүн жакшы,
Эми аны адистер дагы жооп бериш керек да, жана эксперттик группа түзүлсө. Анан алар ошого мына чындыгында момундай болот, бул жер тазаланат деп заключение керек. Менде кийинки этабында суроо пайда болуп калат да. Биз ошол жана уран кошулган, торий кошулган, анан цирконий кошулган, фосфор менен кошулган, мындайча айтканда бир концентратты деп коелу. Кара балтадан келип, анан кара балтадан переработка кылган атпайбызбы? Ошондон калган эми отходдор деп коелу. Аны алып барып туруп хвостохранилищеге жайгаштырышыбыз керек. Бүгүнкү күндө кара балтанын жанында тегерегинде хвостохранилище бар. Союздан калган. Биз ошо жана Минкуштан алып келген, Казсайдан алып келген учурунда, Майлы суудан алып келген концентраттардан ошол жерден обогащать этип туруп, анан Россияга жөнөтчүбүз да. Ошонун хвостохранилищелери сакталып калган кара балта. Биз ошол хвостохранилищени кайра ачып же жандандырып, үстүнө төгүп, келечекте дагы бир коопсуз маселесине тиешелүү маселени жаратып албайбызбы? Биз бүгүнкү күндө ошол маселелерге толук кандуу жооп таап алышыбыз керек. Ошол маселелер жарала турган болуп калса, биздин урматтуу президентибиз айткандай, мындай зыяны бар турбайбы? Мисалы, тиги жерден иштетип атканда сууга кошулуп кетсе, же ошол эле тиги мисалы жана Узун Сай деген участок Орто Токой суу сактагандын теңинен көбү ошонун ичинде жайгашат экен. Биз четинен казып ала баштаганда ошол жакта чаңы менен анан тиги концентрациясы сууга кошулса, биздин кошуналарыбыз да сөз кылбайбы дегенге эксперттик жакшы бир анализ, заключение жазгандан кийин, анан кийин коомчулукка түшүндүрүп, керек болсо башка дагы тиешелүү структураларга түшүндүрүп туруп анан иш алып барышыбыз керек да. Болжолдуу. Муну так айтыш бүгүнкү күндө да туура эмес да. Анан ошол цифраларга таянып, анан бизде ушундай пайда болуп калышы мүмкүн дагы деген дагы бүгүнкү күндө эрте да, эрте. Ошон үчүн биз бүгүн эгер иштете турган болсок, Таш булактан баштасак болот, иштете турган болсок. Калган участоктарын биз чалгындоо иштерин жүргүзүп, корлорун аныктап иштесек болот. Бирок бул жерде дагы бир маселе бар. Ошол Кызыл Омпол өзү кени жана Ысык көл биосфералык территориянын санация деген зонасына кирип калган да, кирип калган. Анан бүгүнкү күндө эгерде биз толук кандуу жанагындай маселелер жаралбайт, экологияга зыяны тийбейт, адам өмүрүнө коркунуч болбойт деген маселелерге толук кандуу эксперттик заключенияларды алып алсак, анан ошондон кийин биз мыйзамды дагы жокко чыгарышыбыз керек. Мораторий коюлган. Ысык көлдөгү биосфералык территориядан да бул жерди чыгарышыбыз керек. Анан ошондон кийин анан чалгындоо иштерин да жүргүзүп, анан баягы разработкасын баштап алып кетсек болот да. Бул экономика жагынан күмөн жок. Пайдалуу нерсе. Эми ар кандай цифралар айтып атат. Аны жана ТО жасалгандан кийин, проект түзүлгөндөн кийин, анан жана баягы курулуш иштери жүргүзүлгөндөн кийин, ошол эле Кара Балтадагы горнорудный комбинаттын кошумча сөзсүз түрдө оборудование бир нерселерди алып келиш керек. Ошолордун чыгымдарын баарын эске алгандан кийин, анан тиги жерде капиталдык чыгымдары болот, анан эксплуатация иштерин жүргүзүп атканда эксплуатациялык чыгымдары болот. Ошолордун баарын эске алгандан кийин, анан себестоимости канча болот, анан момундай пайда көрөт экенбиз деп айтсак болот да. Анан бүгүнкү күндө менин түшүнүгүмдө ошол мына кээндин астында, эми жердин астында момундай кен жатат. Бир кезектерде эсиңиздерде бар да, баягы жер үй алтын кен иштетебиз деп атканда, ал жерде 100 тонна алтын бар экен. Анан рыночный баасы менен эсептегенде мынча болот экен, ал жерде бир эле болгондо бир ондогон миллиард доллар акча ошол жерде жатат экен деп. Бирок ага жетиш үчүн иштерди жүргүзүш керек да. Мисалы, тоо кен иштерин жүргүзүш керек, фабриканы тургузуш керек, шаймандарды алыш керек, адамдар иштейт, алардын айлык маяналары болот дегенде, себестоимость ушулордун баарын эске алып туруп, анан кийин ошо чыгымдарды чыгаргандан кийин пайдасы мындай болот экен деп айтышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө мына момундай пайда болот деп, эми сөзсүз түрдө пайда болот, бирок суммасын айткандан кичине немерээк болушубуз керек да. Анан ал жерде дагы мондай көйгөйлүү маселе бар экен. Ал участоктун көп жерлери
адамдарга да берилген экен. Ал жердин жанынан темир жол өтөт экен, линия өтөт экен. Анан ошондой маселелерди биз сөзсүз түрдө эске алышыбыз керек да. Ал жерди иштетебиз деп калсак, чалгындоо иштерин жүргүзгөнгө дагы өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Каражат бөлүнсө тапса болот. Анан ал жердин дагы иштетүү жолу жеңил болуп атат. Мисалы ал жерде 2 эле түр жанагы магнитный сепарация же ошондой сыяктуу мисалы суу менен чайкап жууп эле алып кетебиз деп атат. Ага деле биздин мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Анан андан сырткары мисалы кара балта алып келгенде, ошо кара балтадагы горнорный комбинатты канчалык деңгээлде биз аны жаңыртышыбыз керек, кандай оборудование алышыбыз керек, ага ТО түзүлүш керекпи, расчеттор жасалыш керекпи, канча акча талап кылынат, бүгүнкү күндө аны айтыш эрте да.